Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков Баткендеги турак жайлардын курулушу боюнча пикирин билдирди. Ал социалдык тармактардагы баракчасына жазгандай, Баткендеги турак жайлардын курулушун 33 субподрядчы компания бөлүп алган. Алардын ичинен Алмалуу Доор курулуш фирмасы алган үйлөр мөөнөтүнөн кечигүүдө. Кечээ аталган фирманын жумушчулары президент Садыр Жапаровго кайрылып, эмгек акыларын ала албай жатышканын айтышкан. Баткендеги үйлөрдүн курулушуна мамлекет акча каражатын өз убагында эле куруучу компанияларга бөлүп берген. Подрядчы 33 компаниянын ичинде азыр сөз болуп, курулушу кечигип жаткан Алмалуу Доор курулуш компаниясы дагы кирген. Мөөнөтүнөн кечигип жатканынын себеби компания менен жумушчулардын ортосунда түшүнбөстүк жаралган. Жетекчиси автокырсыкка учурап, ага байланыштуу жумушчулар менен байланышка чыкпай калганын айткан. Ал учурда жумушчулар бизди алдап кетти, эми эмгек акыбызды төлөбөй коюшу мүмкүн деп шектенип, үйлөрдүн курулушун токтотуп салышкан. Ошондон кийин Алмалуу Доор курулуш менен жумушчулардын ортосунда келишпестик жаралып, акчабызды алдын ала төлөп бер, болбосо жумушту улантпайбыз деген талап коюшкан. Компаниянын жетекчиси келишимде көрсөтүлгөн жалпы сумманын 10% бөлүгүн курулуш жумушу толук бүтүп, объекттерди өткөрүп алгандан кийин төлөп берем дейт. Натыйжада субподрядчы Алмалуу Доор курулуш компаниясы жана жумушчуларынын түшүнбөстүгүнүн кесепетинен курулуш иши кечигип келген. Калган 32 компания алган милдеттемелерин аткарып, үйлөрдү өз убагында ээлерине тапшырган. Президенттин иш алып баруучусу Каныбек Туманбаев Алмалуу Доор курулуш субподрядчы компаниянын жетекчиси жана президентке кайрылуу кылган жумушчу топтун өкүлү Өмүрбек Жусупбек уулун чакырып, эки тарапты бир пикирге келтирди. Чечилбей жаткан маселесине чекит коюлуп, алар кайра Баткенге барып 15 күн ичинде курулушту толук аягына чыгарабыз деп убада кылышты, деп жазды Дайырбек Орунбеков Facebook'тагы баракчасына.